Саламатсызбы? Айшапа кандайсыз? Денсаулык жакшыбы? Алгач эле кала башчысы Ош шаарындагы оруктун ардагери Айша Авазбекованын абалын сурап, келе жаткан айымдардын эл аралык майрамы менен куттуктады. Майрам урматына таттууларды жана акчалай сыйлык тапшырды. 92 жаштагы Айша Авазбекова согуш убагындагы өткөргөн күндөрдү эскерип, жер бетинде дайыма тынчтык болсун деп кала башчысына ыраазычылык билдирип, батасын берди. Амин, айтқаныңыз келсин. Эми ошол күндөрүбүздү эске алып, жетилмеш жыл өтсө дагы бизди урматтап, сыйлап, келип, куттуктап атканыңар үчүн силерге миң марта рахмат таалай балам. Өмүрлүү болгон анайын. Ша күндөрдү көрбөгүлөрсүңөр. Айша Авазбекованын 6 кыз, 1 уул, 27 небере, 55 чебере, 2 кыбырасы бар. Айтымында 10 жашынан баштап орукта иштеп тыйканчылык жумушуна жардам берген. Ал убакта калкты ачарчылыктан сактап калуу жана тынч заманга жетүү негизги максат болгон. 41-жылы башталды. 42, 43, 44, 45-ке чейин калкыбызда иштедим. Орогордун мошак дедин, түнү күнү айдын жарыгында дагы будайды болуп, кырманга жеткизип, көтөрүп иштедим. Эч аянбай иштедим. Денсаулык жакшыбы? Отурасызбы? Дамдысызбы? Барды шүгүр. Андан соң Талайбек Сарыбашов 90 жаштагы Минавар Шерматовадан кабар алып, келе жаткан айымдардын эл аралык майрамы менен куттуктап, оруктун ардагерлерине өзгөчө көңүл бурууларын айтты. Минавар Шерматова согуш учурунда жергиликтүү ооруканада иштеген. Учурда 9 уул, 32 небере, 29 чебереси бар. Өзүңүзгө шириндикке, шаардык мэриянын атынан ушу. Мына шириндиктерди ушу неберелер менен отуруп кечкурун жейсиз. Meni yo'qlab kelsalar, Alloh sizlarni yo'qladi. Мени сурап келгениңерге ыраазымын. Жараткан силерден ыраазы болсун. Ден соолугуңар чың болуп, ишиңерди ийгилик коштосун. Ар дайым элибизге жараткан тынчылык насип этсин. Hamisha tinch o'ynab bilishga nasib qilsin. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашов бул жылы улуу жеңиштин 75 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленип, ардагерлерге жана оруктун каармандарына өзгөчө көңүл бурууларын билдирди. Айта кетсек, учурда Ош шаарында жалпы согуштун 6 ардагери, 16 оруктун каарманы бар. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.